Баткен облусундагы жогорку кесиптик билим берүүдөгү мугалимдер арасында 2 күндүк окутуу семинары башталды. Орус мугалимдери мугалимдер үчүн мастер-класстарды жана мектеп окуучулары үчүн кызыктуу стандарттуу эмес сабактарды өткөрүшөт. Окутуу үчүн жалпысынан 6 аудитория, компьютер, интернет жана видео проекторлор менен камсыздалган. Мы приехали к вам из Северокавказского федерального университета. Түндүк Кавказ федералдык университетинен атайын окутуу үчүн келдик. Командада тажрыйбалуу мугалимдер бар. Ошондой эле окуучулар үчүн да семинар уюштурганбыз. Балдар физика, математика, информатика боюнча окуп, сертификаттарга ээ болушат. Бул сертификаттар Россиялык жогорку окуу жайларга тапшырууда кошумча балл болуп эсептелет. Ал эми мугалимдерге квалификациясын жогорулаткандыгы боюнча сертификаттарды тапшырабыз. Ош шаарындагы Орус үйү квота компаниясы боюнча уюштуруу иштерин алып барат. Документтерди тапшырууну каалагандар кайрылса болот. И также руководству Кызылкийского педагогического института, и мы рады быть у вас в Кызылкии. Уюштуруучулар бул окутуу катышуучулар үчүн натыйжасын берет деген үмүттө. Ал эми окутуу орус тилинде жүргүзүлүп, мугалимдер жана окуучулар жалпысынан 120 адам катышууда. Бул семинардын максаты ушул Россия Федерациясынын дагы билим берүү мекемелеринде иштеп жаткан профессорлор менен ушу биздин мектеп мугалимдеринин, жогорку окуу жайдын мугалимдеринин ортосундагы байланышты биринчиден чыңдоо максатында, экинчиден ушул так илимдерди мындан ары окутуунун сапатын жогорулатуу максатында 2 күндүк семинар пландаштырылган. Şu бүгүндөн баштап башталды. Ушул семинарыбыз ушул биздин так илимге болгон, математика болгон жаштарыбыздын кызыгуусун арттырат деген ойдомун. Долбоор Орусия менен Кыргызстандын ортосунда билим берүү тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган. Сабактар Кыргызстандын Жалал Абад жана Кызыл Кыя шаарларында өткөрүлүп жатат.